6 may 2020 жыл. Жалал Абад Маданият техникуму, сабак сольфеджио, мугалим Кыдырова Гүлжан Турунбековна, тайпа 2N9. Саламатсыңарбы 2-курстун студенттери. Бүгүн биз силер менен модуль тапшырабыз. Модульга 15 суроо берилген. Ошол суроолорду силер окуп, жакшылап окуп, түшүнүп, жазуу түрүндө жөнөтүшүңөр керек. Мен силерге ар бир суроону окуп, кыскача түшүндүрмө берип кетейин. Биринчи суроо: мажордук латтын тондук түзүлүшү жана анын түрлөрү. Мажордун кандай тон жана жарым тондон түзүлөрүн жазасыңар жана анын түрлөрүн жазасыңар. Ля мажор гаммасынын негизинде. Экинчи суроо: минордук латтын тондук түзүлүшү жана анын түрлөрү. Мында дагы минордун тондук түзүлүшүн жазып туруп, фа диез минор гаммасынын негизинде 3 түрүн жазып көрсөтөсүңөр. Үчүнчү суроо: жалпы ключтук белгилери менен мажордун жана минордун аталышы. Бул кандай эле? Эсиңерден чыкпадыбы? Ключтук белгилери бирдей болгон жана үндүк түзүлүшү бирдей болгон мажор менен минорду биз кандай таналдуулуктар деп атадык эле. Ошого карап силер таналдуулуктарды ар бир берилген 8 таналдуулук берилген, ар бир берилген мажор жана минордун жанына керектүү, тиешелүү таналдуулуктарды жазасыңар. Төртүнчү суроо: жалпы биринчи баскычы менен мажор жана минордун аталышы. Бул жерде мынакей 4 таналдуулук берилген. Силер ошол жанына кайсы таналдуулук керек экенин жазасыңар. Бешинчи суроо: ключтук белгилер менен мажордук таналдуулуктарды жаз. Мына 2 столбик турат. 1 диезден 4 диезге чейин жана 1 бемолдон 4 бемольго чейин. Силер бул жерге ушул бемолдору бар мажордук тональностьтардын атын жазасыңар жандарына. Алтынчы суроо: интервалдардын сан чоңдугун жаз. Башкача айтканда, ар бир берилген интервалда канча баскыч бар экенин жазасыңар. 12 интервал берилген, ар бир интервалдын тушуна жазасыңар. Жетинчи: интервалдарда канча том бар. Бул жерде дагы 12 интервал берилген, ар бир интервалдын тушуна канча том бар экенин жазасыңар. Андан кийин интервалдардын айлануусун жаз. Эсиңерден чыкпадыбы? Интервалдардын айлануусу деп эмнени айткан элек? Ошону эстеп жазасыңар. Бул жерде 9 интервал берилген. Ар бир интервалдын жанына ошол берилген интервал кайсы интервалга айланат экен, ошонусун жазасыңар. 9-чу: ре мажордо мүнөздүү интервалдарды түзүп жаз. Мүнөздүү интервалдар кайсы мажор жана минордо түзүлчү эле? Биз силер менен бул теманы дагы өткөнбүз сольфеджио сабагында. Бул интервалдар кеңейтилген секунда, кичирейтилген септима, кеңейтилген квинта, кичирейтилген кварта. Булар кайсы баскычтардан түзүлөт жана мажордун кайсы түрүндө түзүлөт, ошону түзүп жазасыңар. 10-чу: жөнөкөй өлчөмдөр жана анын дирижерлөө схемасын жаз. Бул жерде силер жөнөкөй өлчөмдөр кандай болот эле, аталышы, алардын белгилениши жана жөнөкөй өлчөмдөрдүн дирижерлөө схемасын сүрөтүн тартып жөнөтөсүңөр. 11-чи суроо: татаал өлчөмдөр жана анын дирижерлөө схемасын жаз. Татаал өлчөмдөр деп кайсы өлчөмдөрдү айтчу элек? Аталышын жана алардын белгиленишин жана дирижерлөө схемасынын сүрөтүн тартып жөнөтөсүңөр. 12-чи: ля мажордо негизги үчүндүктөрдү айлануулары менен түзүп жаз. Негизги үчүндүктөрдү мен кашанын ичине белгилеп койдум. Тоника, субдоминанта, доминанта.
13-чү соль минорду доминанталык септаккордду айлануулары менен түзүп жаз. Минордо доминанталык септаккорд кайсы түрүндө иштелчү эле, ошону дагы эсиңерге салгыла, сөзсүз белгилеп кетишиңер керек. 14-чү до минордо төмөнкү аккордторду түзүп жаз. Алар кайсы аккордтор экен? Тоникалык секстаккорд, доминанталык кварт секстаккорд, тоникалык үчүндүк, субдоминанталык секстаккорд, доминанталык квинт секстаккорд, тоникалык үчүндүк. Бул жерде доминант септаккордтун айлануусу дагы бар. Силер аны туура жазышыңар керек. 15-чи ми бемоль мажордо төмөнкү аккордторду түзүп жаз. Алар кайсылар? Тоникалык үчүндүк, доминанталык кварт секстаккорд, тоникалык секстаккорд, субдоминанта, доминанталык секундаккорд, тоникалык секстаккорд. Мынакей балдар, мен силерге 15 суроону тең мүмкүн болушунча түшүндүрүп айтып бердим. Эгерде дагы эле түшүнүксүз болсо, сурагыла. Мен кайрадан дагы түшүндүрүп берейин. Мына биздин бүгүнкү сабагыбыз бул модульга берилген суроолордун баардыгына тең силер жазуу түрүндө жазып, баарыңар мага жөнөтүшүңөр керек. Бул модульдун баасы менен, балы менен силерге зачет жана экзамендин баалары коюлат. Аны силер эсиңерден чыгарбагыла балдар. Ошон үчүн ар бир суроого мүмкүн болушунча тереңирээк түшүнүп, тагыраак иштеп жазганга аракет кылгыла. Мына балдар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз бүттү. Саламатта калгыла.